текст окуп кой. Ушул шаар жөнүндө кабарыбыз болсун дегендей да. Узагыраак текст болсо да окуп коюшу керек да, адам атанын кайсы жерде жаралганын билип коюш. Баарыбызга эле кызык болсо керек. Лао. Таптың да? Кайсың Лао Цзинин эмеси? 553-чү. Окуй бер. Кайсы жерден баштап окуйн? Окумуштуу археолог 552 экен. Окумуштуу археолог Лао Цзин теософиялык же болбосо кандайдыр бир эзотерикалык окууларга да, коомдорго да катышы бар окуучулардан эмес болчу. Бул кишиге Гималайдын жашыруун тургундары менен бирге туруш бактысы туш болду. Өзүнүн көргөндөрүн ал Биринчи дүйнөлүк согуштан кийин жазып, ал Шанхай Таймс газетасында жарык көргөндө дүйнөнүн бардык өлкөлөрү буга абдан катуу кызыгышкан. Лао Цзиндин макаласын европалык жана америкалык көп гезиттер басып жарыялашкан. Лао Цзин өзүнүн макаласында жөнөкөй адамдар жете албай турган өмүр храмы деп атаган журтка барган сапары тууралуу баштан аяк баяндаган болчу. Кытай окумуштуусу бул табышмактуу журт Тибеттеги басып өтүшкө абдан кыйын болгон анчалык белгилүү эмес Кунлун тоолорунда экендигин жазган. Лао Цзиндин өмүр храмына бир жолу өмүрүн сактап калганы үчүн Непалдык Йог ээрчити барыптыр. Бул кылган жакшылыгы үчүн ал ыйык кишилерден алардын турук кылган журтун окумуштууга көрсөтүп коюшун өтүнгөн экен. Лао Цзиндин сөзү боюнча Йог калган өмүрүн ушул таберик журтта өткөргүсү келиптир. Окумуштуу менен ага жол баштаган Йогтун Тибеттеги сапары жеңил болгон эмес. Өзүнүн сапары тууралуу жазган макаласында Лао Цзин ушундай дейт. Гоби чөлү менен 2 ай жол жүргөндөн кийин да басып өтүшкө абдан кыйын болгон түндүк Тибеттөө кыркасы менен акыры деңиз деңгээлинен 15.000 фут бийикте турган кандайдыр бир кар баскан тоолорго жеттик. Капыстан эле бизден төмөн тарапта алыста турган жапжашыл өрөөндү көргөндө биз аябай таң калдык. Биз баскан кумдуу талаалары менен кар баскан тоолордон тиги жылуу жана түшүмдүү өрөөн шумдуктуудай кескин айырмаланып турду. Бул өрөөндөгү өз алдынча архитектурасы кооз көп имараттарды көргөнүбүздө ажайып таң калдык. Өрөөндүн бир тарабында дарактардын учунан ашып бийик көтөрүлүп турган бир топ кооз имараттарды көрдүк. Кийинчерээк дал ушул жерде байыркы халдейлер курган имараттардын каршысында китепкана, астрологиялык мунара, лабораториялар, дагы башка курулуштар менен бирдикте мурунтан эскерилген өмүр храмы жайылганын билдим. Кара базальт менен күрөң граниттен курулган бул имараттар азыр деле Чыңгыз хандын убагында тургандай эле турат. Алар Улуу Кытай сепилинен да, эң байыркы индиялык храмдардан да, балким Египеттин пирамидаларынан да мурун курулган. Доктор Лао Цзиндин көөлүгү боюнча Шамбала жамааты Тибеттин түндүк тарабына өтүп, барышка мүмкүн болбогон тоолор менен курчалып, берекет чачкан түшүмдүү өрөөндө турат. Ал андагы базальт менен граниттен курулган имараттарда жашаган жыйырмадай улуттун 200-ге жакын даанышмандарды жана алардын шакирттерин көргөн. Алардын ичинде тибеттиктер, индиялыктар жана кытайлыктар көбүрөөк болуп, ошондой эле 6 орус, бир нече ирандыктар менен немистер, бир француз, бир бельгиялык жана бир голландиялык да бар. Лао Цзин бул жердеги тургундар өздөрүнүн мекенинин сырын ыйык сактап жашырышка ант беришкенин жазган. Ошондуктан окумуштуу бул табышмактуу журт биздин күнгө чейин жашыруун калган дүйнөнүн эң улуу сырларынын бири экенин кошумчалайт. Бул ыйык журтка кокусунан жетип баргандар ал жерде түбөлүккө калышкан, же болбосо жолдун кыйынчылыгынан кайра кайтып келе жатышканда өлүшкөн, деп белгилеген Лао Цзин. Кытай окумуштуусу аны ээрчитип барып, андай эмес, кайра кайтып келе жатканда өлүшкөн, анча-мынча. Анча-мынча кайткандар көргөн билгендерин айтпаска ант беришкен, деп белгилеген Лао Цзин. Кытай окумуштуусу аны ээрчитип барып Йог көрсөткөн өмүр храмынын максаты адам рухунун мүмкүнчүлүктөрүн изилдөө экенин да жазган. Лао Цзиндин макаласында балким бул журт жер бетиндеги ар кандай диний ишенимдердеги адамдардын
адамзаттын жыргалдуу келечегине тийиштүү мүшкүл маселелерди мүмкүн болушунча биргеликте чечүүгө бардык күчтү топтоп чогулган бир эле жер деп айтылат. Окуй берейинби? Кытай археологу бул керемет өрөөнүн тургундары башка дүйнөдөн таптакыр эле өз алдынча көз карандысыз экенин да белгилеген. Алар жашоо үчүн зарыл болгон керек жарак жабдыктарды да, кыла турган жумуштарды да өз мээнеттери менен жолго коюп алышкан. Лао Цзинин сөзү боюнча кечилдер өздөрүнүн шакирттери менен бирге жерди иштетишип, жер жемиш жашылчалардын баарысын өздөрү өстүрүшөт. Өндүрүш үчүн зарыл болгон кийимдерди да өздөрү тигишет. Алар жалаң гана өсүмдүктөрдөн алынган азыктар менен тамактанышат. Жер алдындагы ысык суулардын сыртка агып чыгышынын шарапатынан өрөөндө дайым жылуу болуп турат. Анын жери абдан түшүндүү. Бир нече жүздөгөн адамдын жан багышына толук жарайт. Ал жердегилердин эң чоң баалуу байлыгы болуп, көп сандаган кол жазмалары бар китепканасы, ошондой эле карталары жана ар кандай илимий изилдөө иштерине колдоно турган түрдүү куралдары эсептелинет. Доктор Лао Цзинге Шамбала өрөөнүндө 3 ай жашаганга уруксат берилген экен. Бул мезгилдин ичинде ал адаттагыдай эмес, психоэнергетикалык феномендерге күбө болгон. Боордоштордун китеп сакталуучу имараттарынын биринде болгондо, андан ал дүйнөнүн эң байыркы тилдеринде жазылган уникалдуу манускрипттерди көргөн. Ал Кытай, моңгол жана орус тилин эле билген үчүн андагы көп сандаган кол жазмалар менен тааныша алган эмес. Кытай окумуштуусуна муну менен бирге таң каларлык түрдүү приборлор менен инструменттери бар ар кандай лабораторияларды да көрсөтүшкөн. Ал Шамбалада болушкан башка авторлор тарабынан жазылган обсерватория менен белгилүү мунарага да кириптир. Лао Цзин өзүнүн алган таасирлери боюнча негизинен сырткы гана майда барат көрүнүштөргө токтолуп, ар кандай руханий феномендерге күбө болгонуна гана кайрылганы болбосо, андан башкаларын айтууга ага уруксат берилген эмес. Окумушту кыска гана андагы кызмат өтөгөндөргө мүнөздүү болгон телепатия жана башка жогорку жөндөмдүүлүккө таандык паранормалдуу рухий психикалык мүмкүнчүлүктөрдү эскерүү менен эле чектелип, ошондой нерселерди көрүшкө гана уруксат алган экен. Ушундай эксперименттердин биринде ал шакирттердин абага эркин көтөрүлүп эле учуп кала беришпей, көзгө көрүнбөй калганын да өз көзү менен көргөн. Лао Цзин буну менен бирге керемет өрөөндү мекендеген шакирттер орто жаштагы адамдай көрүнүшкөнү менен бир нече жүздөгөн жашка кирип калганын эскертет. Болду. Эскерет. Кошумчалап коёду. Бул Тибетте тоо, Гималай тоолору деп атпайбызбы? Гималай бир тоо эмес да. Синин жана көпчүлүк мааниде айтып атканы ошо Гималай тоолору. Ошонун 6,5 миң метр бийиктикке чыкканда эмне төмөндө деңиз деңгээли менен бирдей турган өрөөндө ошол жерде шаар бар бекенби, үйлөр бар. Ошондой деп айтылат. Ал балким дейт бул дүйнөдөгү эң эски курулуштардан да эски, балким Египет пирамидаларынан да эски экен деп. Бул көрүп келген киши. Бул кытайлык археолог экен, доктор Лао Цзин. Ошо бир жок ошо жака барып өмүрүм өткөрөм деп ийик кишилерден уруксат алып кетип атып, кулап кетип, ярадар болсо анан экспедицияда бараштар болду. Анан жардам берсен, анан ошону көрсөтүп келейин деп суранган экен да. Эми Куран буга эмне дейт? Ушундай бир сүрө бар, Тоо деген. Тоодогу окуяларды Тоо деген сүрөдөн карайбыз. 52-чи сүрө. Тур сүрөсү 373. Мына Алла Таала айтып атат. Тоону күбө кылып касам берем. Бул тоо кыяматка чейин кыйрабайт. Бул Гималай тоосу. Эч астероидде түшпөйт экен буга. Бул окумуштуулардын изилдөөсүндө да ушундай болуп атат. 500 миллион жылдан ашык мезгилден бери. Экинчи аят. Жазылган китепти күбө кылып касам берем. Айтып атабы көзү менен көргөнбүз. Библиотека бар экен, эң эски манускрипттер. Алар эмнелер? Адам атадан бери пайгамбарларга түшкөн жазуулардын баары ошол жерде сакталып экен да.
Al-Hicr сүрөсүнүн 10 Жанагы аятында жазууну биз силерге түшүрдүк, аны биз өзүбүз сактайбыз деген маани мына ушунда турбайбы? Койбойм мана. Окуп коеюн мана. Ишене бересиң. Жок, окуп коелу. Көрөрмандарга анык болуш үчүн. Хижр сүрөсү 9-аят. 9-аят. Ескертүүнү биз түшүрдүк. Аны да биз өзүбүз сактайбыз дейт. Эскертүү эми зикир, ошо ыйык тексттер да. Сенден мурдагыларга да, олук элдерге да элчилерди жөнөткөнбүз дейт. Ошолорго түшкөн жазуулар ошол жерде сакталып бар. Касы бир эмес сакталат экен. Андан кийинки аят окуган. Жазылган ыйык баракты күбө кылып касам берем дейт. Кээ бир пайгамбарларга эмне дедик? Ошо 19 аяттан турган маалыматтар. Ошо бир ыйык баракта ошол жерде сакталат экен. Курулган үйдү күбө кылып касам берем дейт. Ошол жерде шаар бар, обсерватория жөнүндө айтылат. Көтөрүлгөн үйдүн чатырын күбө кылып касам берем дейт. Бул мунараны айтып атабыз. Бул ошол обсерватория. Ошол үйдүн үстүндөгү. Мында Ыдырыс пайгамбар ошол обсерваториядан ушул дүйнөнүн да башка планеталарда күзөтүп карап турат. Аны илгери да айтабыз. Созулган деңизди күбө кылып касам берем дейт. Бул Шам баланы ошол жер алдындагы булуң бар деңизден туташкан. Ал дагы кыяматка чейин туннелдер аркылуу океан менен байланышып турат экен. Ал дагы кыяматка чейин бузулбайт. Муну эми көп айтпайлы, бул Шам бала жөнүндө өтө көп жазылган, бирок жалган көп жазылган. Саламат шаар деген ошол эле айтып жүргөн Шам бала болуп атат экен. Шам бала болуп атат, ал таптакыр кыйраган эмес курулгандан бери. Адам атаны ошол жерде жараткан, андан кийин ал жер бош калып, анда бирден экиден пайгамбарлар барат да, ал жөнүндө илгерде сөз кылабыз. Эми кайсы темага келебиз? 4 аят белеби? Буну окудук. Андан кийин Сат сүрөсүндө дагы жанагы периштелер менен болгон адам атанын шайтан менен болгон окуясы айтылат экен. 19 аят менен бүтөт экен. Бул да 15 аят болот. Илимий жагы ушундай да Курандын 19 аяттан кетип атат. Демек, ар бир маалымат 19 аят менен такталып атат. Эми адам атадан кийин кайсы пайгамбар бар? Адам атадан кийинки ошо Нух пайгамбардын доору келип атат да. Жок, адам атанын доорундагы пайгамбарлардан кайсы пайгамбарды билесиң? Азыр ошо мен билгеним боюнча ошо Зулкарнайн пайгамбар деп айтылып жүрөт. Ошо эки доордун пайгамбары болгондор. Мына бул Худ сүрөсүндө 17 аятта адам атанын жана биз окуган окуялары кайталанып айтылат экен. Периштелер сажда кылганы, шайтандын каршы болгондору, андан ошол бактан кууп чыгылганы. 17 аятка Мариям сүрөсүнүн 2 аяты менен 19 аят болуп, адам атадан кийинки пайгамбар 19 аят менен бүтөт экен. Мындай деп атат. 56-7. Жазуудан Идристи да эскер, ал туура жүргөн пайгамбар болчу. Биз аны улук орунга көтөрүп кеттик дейт Алла Таала. Улук орун ошол Шам бала экен. Жана биз түшүрдүк деген ошол турбайбы ошол? Муну көтөрүп кеттик. Адам атаны түшүрдү беле, муну көтөрүп. Муну алып барып атат. Эмне үчүн алып барды? Шайтанга бир пайгамбар. Жана халифтин орду бош калды деген. Ошол падышалыкты алыш керек, анан шайтанга каршы кылыш керек. Күрөшүш керек. Ошон үчүн Идрис пайгамбарды алды. Ал ошол жердин падышасы, бүтүн жер жүзүнүн падышасы бул пайгамбар. Мына ошо Саламат шаардын падышасы дүйнө жүзүн күзөткөн. Биз буга чейинки Куран жөнүндө жазылган жомок миф талкаваниялардан түшүндүрмөлөрдөн кутулушубуз керек. Идрис пайгамбар ошол жерде. Эч кандай бейишке кирип кеткен эмес. Кыямат болбой кантип бейишке кирет? Бейиш оюн бул, шайтан деле кааласа кире берет экен. Андан кийин кайсы пайгамбарды билесиң? Адам атанын доорунда. Адам атанын доорундагы пайгамбарлардан ошо Идрис пайгамбар
Андан кийин Андан кийинкиси эле Нух пайгамбар болуп атат да. Зулкарнайн деген пайгамбар. Зулкарнайн пайгамбар. Бул пайгамбар жөнүндө эмне мифтерди уйдурасың? Эми бул киши тууралуу мифтер көп экен. Бул ушу жанагы бир кандайдыр бир эмени башкарат, жер алдындагы башкарат деген бир уламыштар да бар. А экинчиси Куранда айтылган бул жанагы Яжуш, Мажуш элинин. Жок, ага чейинкилерин айтайынчы. Бул Александр Македонский деп бул эми айтып жүрөт эми бул жалган, мен буга ишенбейм мисалы үчүн. Эмне үчүн? Себеби дегенде Македонский деген ал пайгамбар болгон эмес, биринчиден. Язычник. Язычник болгон. Ал таптакыр буга туура келбейт. Анда сен мифтен кутулупсуң да. Мен кутулгам андан буюрса. Бул Йемендеги бир 2000 антип айтышат, ошо бир падышат. Жок, ага да ишенбейм. Мифтен кутулупсуң. Бул мезгилде бул адам атанын доорундагы алтын кылым экен да, ошо Зулкарнайн пайгамбар. Бул бүтүн жер жүзүн бир демеге алып келип башкарып турган. Башкарган да мына. Жазуудан Идристи да эскере алып туура жүргөн пайгамбар болчу, биз аны улуг орунга көтөрүп кеттик. 2 аяттуу. Буга 17 аяттуу кошуп 19 аят менен Зулкарнайнды Каф сүрөсүндө окуп кой. Алар сенден Зулкарнайн жөнүндө сурап жатышат. Айт, мен силерге ал тууралуу эскерүүнү окуп берейин. Биз ага жер үстүндө бекем бийлик бердик. Ага туш тарапка жол бердик. Ал бир жол менен жүрдү. Ал күн баткан жерге жеткенде анын сасык булактан саздан ары карай батканын көрдү. Анда бир калайыкка кабылды. Биз айттык, эй Зулкарнайн, аларга азап жеткиришиң керек, же жакшылык жеткиришиң керек. Ал айтты, ким залим болсо, анда ага азап беребиз. Ошондон кийин ал эгесине кайтарылат. Ал аны оор азапка салып, азабын берет. Ал эми ким ыйманга кирип жакшы амал кылса, анда анын жазасы жакшылык. Биз ага жеңил буйругубузду айтабыз. Андан кийин ал дагы бир жолго жүрдү. Ал күн чыккан жерге жеткенде, анын калайык турган жеринин үстүнөн чыкканын көрдү. Алар үчүн биз андан тоскон эч нерсе койгон эмеспиз. Ошентип биз анын бардык ишинен кабардар болуп турдук. Андан кийин ал дагы бир жолго жүрдү. Тосуп турган 2 дубалдай тоо кыркасына жеткенде, сүйлөгөн сөздү түшүнбөгөн бир калайыкты көрдү. Алар айтышты, эй Зулкарнайн, Яжур менен Мажур жер бетинде жаман иштерди кылып жатат. Сага каражатыңды төлөсөк, алар менен биздин арабызга өтө албай турган дубал жасай аласыңбы? Ал айтты, мага эгемдин берген бекем күч кубаты андан жакшы. Мага кайрат менен жардам кылгыла. Мен алар менен силердин араңарга тосмо курайын. Мага темирлерден алып келгиле. 2 тоо кыркасын бири-бирине теңеп кырккан кезде айтты, үйлөгүлө. Ал отту жагып күйдүргөн учурда айтты, мага темирлерден алып келгиле. Ал эригенде, эриген темирди ага куюп жиберем. Ошондо алар Яжур менен Мажуш ага тырмышып чыга алган да жок. Аны тешип өтө алган да жок. Ал айтты, бул менин эгемдин ырайымы. Эгемдин убадасы келгенде, ал аны күбүлүп түшө турган кылат. Эгемдин убадасы ак. Биз ал күнү алардын бири-бири менен тытыштырып таштап коебуз. Сурунай тартылганда биз аларды бириктирип чогултабыз. Эми буга ушундай толуктоолорду киргизип коелу. Бул жолу ошол адам атанын доорунда бир эле континент, материк болсо керек. Анткени бул деңизге жеткен айтылат, андан сүзүп өткөн айтылбайт да. Күн чыгышка барып, бир күн батышка барып. Анан деңизди көрүп туруп айтыптыр да. Биз азыр эмне дейбиз? Биз Атлантика океандан өтүп Америкага бардык, же баланча океандан өтүп баланчага бардык дейбиз да. Ошол убакта бул жолу бир эле континент болгон, күн чыгыш, күн батышы болгон, калган жагын суу каптап турган. Кийинки биздин учурдагы жер бир топ катаклизмден кийинки. Эми Яжуж Мажуж каякта дегенде, же бул күн чыгыш, күн батышка баргандан же түштүккө барыш керек эле, түштүк үйүл жака же түндүк үйүл жака. Же бул чын эле ошо түштүк үйүл жакта жер алдына камалган, же түндүк үйүл жакта да.
Ал жерде кандайдыр бир жолдор жөнүндө да сөз болуп атат да, бир жолго жүрдү дейт, кийин дагы бир жолго жүрдү дейт. Ооба. Эң акырында эмне деп атат? Бул кыямат алдында чыкканда аларды бири-бири менен тытыштырып таштап коебуз деп атат да. Бул деген сөз ошондойн Алла Тааланын ырайымы келбейт да. Жер бетине кыяматта. Андан кийин ошол 17 аятты окулдубу Зулкарнайн пайгамбар. Зулкарнайн деген сөз 2 муундун ээси деген сөз. Демек бул ошол жер алдындагы цивилизацияны айтпадыкпы? Ошолорду күзөтө турган пайгамбар. Кыдыр алейхисалам, Кыдыр ата деп атабы, Кыдыр алейхисалам. Бул жер үстүндөгү адамзатты күзөтө турган пайгамбар. Бул жер алдындагы цивилизацияны калаякты күзөтүп турган пайгамбар. Бул дагы Шам балага кабыл алынган пайгамбар. Идрис пайгамбардан кийин. Эгер адам атанын учурунда да өтө миңдеген пайгамбарлар өткөн. Аны эскербейт. Эмне үчүн эскерет? Бул ошо Шам балага саламат шаарга кабыл алынган пайгамбар болгон үчүн эле эскерилип атат. Ушундан кийин 17 аяттан да 2 аят менен Көргөмүш сүрөсүндө 18-аят. Биз Нухту калкына жибердик. Алардын арасында 50 жыл кем 1000 жыл турганда топон суу жетти. Алар залим калайык болду. Биз аны да кемеге түшкөндөрдө куткардык. Аны аламдар үчүн бир аят кылдык. Буга чейин айттыкпы биз 1000 жыл жөнүндө? Жок, мен айтып элекпиз го дейм. Айттык. 342 миллион жыл деп айттык. Ошол эсимде жок. Биз баягы мурол боюнча айтканда айткан болушубуз керек. Анда мындай кылалы. Алымдар ушул Нух пайгамбар 950 жыл жашаганда эле анан топон суу каптаган экен. 950 жашка чыккан деп айтылып жүрөт да. Бул Нух пайгамбардын жашы эмес. Алардын арасында 50 жыл кем 1000 жыл турду дейт. Бул жерде эки нерсе бар. Биринчиден турду деп атат, анын өмүрү деген жок. Бул пайгамбарчылыктын хронологиясы бар деген сөз. Экинчиден 950 жыл эмес, обону 1000 жыл дегенди чечип алышыбыз керек экен. 1000 жылдын табышы. 50 жылы кем 1000 жыл дейт. Эмне үчүн айтып атат да? 950 деп айткан жок. Куран эмне дейт? Хаж сүрөсү деген бар, 22 сүрө. Ушунун 46-аяттарында. Ушу жерден окуп коесуң да. 42-аят. Эгер аны окуп келе бересиң да. Эгер алар сени жалганчыга чыгарып жатышса, алардан мурун Нухтун калкы да, Ат калкы да, Самут калкы да пайгамбарларын жалганчы кылышкан. Ибрахимдин калкы да, Луттун калкы да, Мадияндын тургундары да жалганчы кылышкан. Муса да жалганчы атыккан. Мен капырларга мөөнөт бердим да, андан кийин аларды катуу кармадым. Менин каарым кандай болду? Нечен деген калааларды кыйраттык. Алардын тургундары залим болчу. Алар орду түбү менен кыйрады. Эң калган кулдуктар таш талканы чыккан ордо сарайлар. Алар жер бетин кезишкен жокпу? Алар жүрөктөрү менен сезип акылга келишпейби? Уга турган кулактары бар эмеспи? Аларды көрүшөт, сокур эмес. А бирок көкүрөгүндөгү жүрөктөрү сокур экен. Алар сенден азаптын келишин шаштырып жатышат. Алла өз убадасын бузбайт. Сенин эгеңдин бир күнү силердин санагыңардын 1000 жылына тете. Мына ушун Мухаммед пайгамбар шаштырышып атат да, сенин айткан азабыңга чаң берет деп кыяматтын. Десе Алла Таала эмне дейт? Өз убадасын бузбайт, кыямат убакыты жеткенде саатында келет. Бирок аны эсептейин десеңер, силер эсептеген Алланын бир күнү силердин 1000 жылыңарга барат. Мына ошондон биз азыр адам атадан топон сууга чейин мезгилди 950 чыгарабыз. 950 жылды орточо эсеп менен 360 күндө эсептесек 342 миң күн болот экен. Аны 1000 жылга көбөйтсөк 342 миллион жыл болот экен. Бул адам атадан топон сууга чейинки убакытты айтып аткан турбайбы анда бул жерде 950 жыл 50 жылы кем 1000 жыл деп Аны чыгарыш үчүн обону 1000 жылды чечип ал деп атат да. Ооба.
Sen okugan аяттарда Nuhtun halkı da topon soğa çeyinki halkı andan keyinki bir ayın barıs desep aytты bu жерде. Aytıp falan uşularının kronologiyaсын 1000 yıldı, bir gündü 1000 yıldı eseptep çıkara alasыңар деп atkanda. Uşunu menen Demek Nuh paygambardın uçurunda ötken topon suğa çeyinki algaçkı galayıktardın adam atanın doğrun bütürdük. Demek adam ata jaralgandan başlap topon suğa çeyin 342 milyon yıl adam jaşaptır. Doğru. Oşonçoluk önükкөн, ошол учурда дагы жана айткандай. Демек ошо өнүккөн муундун өкүлдөрүнөн ошо ыймандуу деген адамдар ошол учурда сакталып калган экен да. Kemege Түшкөндөрдүн арасында сакталып калган экен. Andan keyinki muğundarga. Кийинки муундар. Nuh paygambardın doğruna gezek geldi.